Талас шаарынын Борбордук аянтына сахна тигилип, майрамдык маанай калың элди чогултту. Мында Тоо театрлары фестивалынын расмий ачылыш салтанаты өттү. Андан соң фестивалдын катышуучулары жана көрүүчүлөр Капар Медетбеков атындагы облустук драма театрына чогулуп, Жамиля спектаклин көрүштү. Тоо театрлары фестивалына республиканын бардык аймактарындагы жергиликтүү театрлар чогулган. Алардын ар бири көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапчу чыгармалары менен келип, өнөрлөрүн даңазалашууда. Биз Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрын Төлөгөн Касымбековдун Гел романы боюнча инсценировкаланган Кара көлөк аттуу спектакль алып келгенбиз. Кудай буйрса, фестивалдын маанайы абдан жакшы. Островскийдин эмнени издесең ошону табасың деген спектакли менен келдик. Айыл жергесинде жүргөндөн кийин биз баягы биздин деңгээл менен чоң театрлардын айырмасы бар да. Анан биз ошол башка театрлардан эргүү алып өзүбүзгө, ошолордон эргүү топтоп, ошол дагы алдыга умтулуп роль чыгарганга, ошолордон спектаклден көргөн өзүбүздүн образдарыбызды камтып алганга аракет кылабыз да. Фестивалга коңшу Казакстандын театр ишмерлери да келген. Айтымдарында Тоо театрлары фестивалы жергиликтүү театрлардын эл аралык деңгээлге чыгышына чоң түрткү болууда. Аудиториясы кеңейген үлкен фестивалга айналса деген ниетimiz бар. Өнөр бір жерде бір халыққа арналып қалмау керек. Ол қанатын кеңге жайып. Қазақ пен қырғыздың арасында мына тілдік барьер жоқ. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Тілін түсінеді, салт дәстүрін түсінеді, ырым салтын түсінеді. Сондықтан да осындай бір екі елдің арасында осындай шығармашылық байланыстарға жетіп жатқан жағдайымыз бар. Бұл искусствода тәжірибе алмашу болмойын өнүгүү болбойт да. Айрыкча театрда булар бири-биринекин көрүп, бири-биринен таасир алмайын, спектаклдин процессин өсүшү азаят. Ошон үчүн фестивалдар уюштурулат да. Мына ушул өңүттө биз атайын бир нече фестивалдардын түрүн уюштуруп атабыз ушул жылы. Быйыл бизде Артурду эл аралык театр фестивалы өтөт. Айтматовдун 95 жылдыгына карата дагы эл аралык Айтматов жана театр фестивалын ойлонуп атабыз. Элеттеги театр таланттарына шык дем берген фестиваль экинчи рет өтүп, бул жолу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына жана Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын түптөлүшүнүн 15 жылдыгына арналып өтүүдө. Салика Сариева, Элхан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.